Бул жерде кыз тетиги чет мамлекетке барып бир байлык үчүн, иштеш үчүн эмес да. Кыз өзүнүн бул дүйнөдө максатын билиш керек. Ата эне дагы ошол балдарга татыктуу тарбия бериш керек. Кыз төрөлдү, демек бул келечектеги эне деген түшүнүк менен жакшы тарбия бериш керек да. Анан бизге эмнени үйрөттү? Бизге окууга, кыздар окуш керек, мектепти бүттү, билим ал, жогорку билим ал деген жаңылыштык келди да. Мисалы менин ата энем ошентип чоңойткон да. Кызым окууну бүттү, сен жогорку окуу жайга тапшырышың керек, күйөөгө тийбе депчи. Анан баягы жаш өтүп, азыркы мен акыркы ушу бир 5-6 жылда көп ойлоном да, эмне үчүн мен өзүм кызым да чоңоюп келет, эмне үчүн мени ошо жаш кезимде мени эрте турмушка берген жок депчи. Себеби мен турмушта көп нерсени көрдүм, ажыраштым дегендейчи. Анан мен да кызымды чоңойтуп келатам. Азыртадан мен кызымды тарбиялайм да. 16 болбосо дагы мен 18 жашында мен кызымды эне катары өзүм милдетимди билип турмушка узатам да. Анан кээде ойлоп кетем да, мен ала качып деле кетпейт беле депчи. Тилекке каршы эч ким ала качкан жок. Анан бүгүнкү күндө кыргыздын келечегине чоң балта чапкан нерсе бул ички жана сырткы миграция болуп атат да. Биздин сонун жаштарыбыз чет жака кетип иштеп атышат, ошол жерден бузулуп, ителеп алатканы толтура. Айтылбаган нерселер көп. Буга ким күнөөлүү? Буга ата эне күнөөлүү. Ата эне үйдө жатат да, айтат, кызым барып иштеш керек деп. Турмушка берген ордуна чыгарып салып атат. Жетилип эле кызын чет жака жиберип, ошол жерден кызын өзүлөрү бузуп атат да. Тигинтип даже жетилип калганда эле, мисалы Зерени айтып коеюн да, өзүнүн атасы өзүнүн кызын жылаңачтантып чыгарып коюп, ошого мактанып отурат. Мына биздин ата энелердин күнөөсү да, ушуга жеткирип койду. Мен жетиле элекмин дейсиңер да, силер жетилгенсиңер эч ак эле. Силер уже экиден балалуу болушуңар керек болчу да. 4төн.